Ассаламу алейкум достар. Барыңарға Инчон базарынан салам. Базарда тұрған машиналарды қысқаша көргізіп кетейін. Так, ушул 4 машина сатылат экен. Грандеур, артында Саната, Аванте, жана дагы бир Саната DN8 аксетте. Төртөтөн газ менен жүрөт. Таксиде жүргөн эмес, баары тең. Анда эмесе ушул Грандеурдан баштап кете берели. Бул 2019 жылы 3 куб газ, такси эмес. Пробеги көбүрөөк экен, 362 миң чыккан. Булар жанагындай арендада жүргөн машина. Жалпы кузову боюнча мага личкага жазсаңыздар, мен видеосун жөнөтүп берем. Краскасын. Ушул жагында шпаклевкасы бар экен, мынакей көрүнүп турат. Сыртында краскасы өчүп калганбы, же краскалап жетишпей калган, кыскасы ушундай көрүнүп турат экен. Поворотник бар. Машинанын баалары мен астына жазып кетем. Видеонун астында ушул машинага келгенде астынан чыгат. Ушундай достар, ичин кыскача көргөзүп кетейин. Так, арткы салон ушундай таза. Могул жагында кичине бурушуп калган жерлер бар экен, бирок жалпысынан жакшы. Мындай подлокотниги бар, чоң. Бул жагында зарядкасы бар. USB, кыскасы комплектациясы жакшы экен. Булар такси эмес болгондор, мынакей Ковролин таксилердикин өзүңүздөр билгендей жанагындай пластик болот. Так, арткы фарасы жакшы да, мунуку жакшы көрүнөт. Так, бuyakta баары тең эле заклепкалары, герметиктери заводской экен. Так, казаны. Бул жагында герметиктери родной экен, бирок мындай краска болгон экен да, кара цвет менен. Буну тактап беребиз. Мындай болгон, бирок таза экен. Казаныч артынан удар болгон эмес да. Мынакей 2019 жылы электропривод. Полный электропакет, ставка под дерево. Так, ушундай. Кожаный руль, мультируль, круиз-контроль баары тең бар. Мынакей пробеги 362 миң чыккан. Подогрев обдув бар, климат-контроль, подогрев руля дагы бар экен. Арткы сиденьяларда да подогрев бар, тугандар. Мен аны көргөзбөй калыптым. Мынакей камерасы, коробкасы да жакшы. Негизи технический абалы жакшы экен, пробег көп болгонуна карабастан. 2 ключ. Ушундай. Так, и капотун астын бир көргөзүп кетейин. Ушундай V6 мотор таза экен, кургак, иштеши жакшы. Бул жактары болттор да буралган эмес. Ушундай тугандар. Алдынан да жакшы көрүнөт да булар. Чем-то бир BMW кошуп кет. Так, муну көрдүк, азыр кийинки машиналарды көрөлү. Так, андан кийинкиси ушул Саната DN8. Не такси бул дагы. Так, ушул жагында кырылып калган жери бар. Мунун баасын азыр астынан чыгат. Так, кара цветте. Автодиль поворотники бар, ушундай дискалар. Дөңгөлөктөрүндө абалы жакшы. Оталдырып баштайлы. Так, ключын алып коюп.
таптық. Так, 2027 ай. Мынакей. Салонна ол жақсы екен, оталдық бір әлі. Бисмилля. Так, старт-стоп жоқ, комплектациясы простой екен, ключ менен. Жаңағыдай мониторда жоқ екен. 카드를 넣어주세요. Так, подогревтер бар екен. Подогрев руля жоқ, рульда мындай простой екен, кожаный емес. Так, фараларын іштетіп көрелі. Так, артқы көрініш ушундай фара келет узундан. Так, артқы сидениясы өтө жакшы абалда экен, мынакей, почти жаңы десек болот. Ба таксиде жүрбөгөн машина бар билинет да. Аба өтө жакшы болот. Мынакей. Алдынан көрүнүш ушундай. Машина көрөгөтеле сразу. İçine giriyoruz. Так, мынакей 2 куб газ. Бул жактарында издери бар экен күлүштүн. Алмашта керек да капоту. Куралган мотордун иштеши жакшы. Кургак. Эч кандай лишний звук жок. Так, и сразу багажын да көрөгөтеле. Так, ушундай багаж, кене булардын газовый оборудованиясы бул жагында болот. Санатаныкы деген К5-тин жаңысы, мынакей. Так, артында герметиктер бар тең. Өз ордунда заводской герметиктери. Так, салону таза. Дверной картасы. Так, ушундай коробка болот булардыкы, кнопочный. Радиосу бар. Иштейт. Мультируль бар тең. Турат круиз контроль да бар экен. Так, коробкасы да жакшы экен, эч кандай тебинбейт, силкинбейт. Атырылбайт дегендей. Так, бул жагында USB, зарядканыкы, подогревтер бар, алдыңкы сиденьяныкы. 190 000 пробег. Мындай подлокотник менен. Так, кимге жаккан болсо кайрылып бериңиздер. Ар бир машина боюнча толук жанагындай видео обзорун жөнөтүп берем. Азыр ар бирин текшерип видеону узатпай. Так, кийинки машинабыз ушул Аванте. Так, бунун баасы ушундай. Так, тряпочный салон камичи. Так, бұл Авантенің рестайлинге 2018-ден баштап шығады бұлар. Кішкене башқачарақ. Фаралары, оптикасы ичи дагы. Газ менен жүрөт, 1.6 объем. Не такси, бұл жағында темир дискалар екен. Өңі да ушундай бир күрөң өңкөн, темный синий десек болот. Повторитель поворотника бар. Жанагы санатта Нюрайс же К5-тин
таксилеріне қарағанда мен ушуларды сунуштайт элем да, булар экономичный болот. Биринчиден, анткени объем кичирээк. Андан сырткары булар таксиде жүрбөгөн да. Таксиде жүрбөйт булар. Таксиде Кореяда жанагындай экономдо эмеде жүргөн машиналар эмес да булар. Кореяда эконом дегенде эле ошол К5 же Нюрайстер кетет. Так, ушундай тряпочный салон. Мен деле аябай сейрек кездешет да мындай тряпочный салондор, көбүнчө эле кожа кетет. Ушундай экен. Бирок абал жакшы экен, өтө жакшы. Особенно ондай суукта кожада аябай суук муздап калат да. Так, ну ичинен ачылса керек багажы. Так. Мынакей газовый оборудованиясы. Бияқта герметиктер бары тең родной. Заводской бойдан. Так, бұл жағында қазаны, қазанда таза. Артында ушундай көрінеді парасы. Такси кылам дегендер үчүн дагы аябай жакшы вариант. Мынакей 2018 как раз жаңы жылдан кийин эң арзан растамашка ушуларды кылат да. Бисмилlah, полный электропакет. Так, мындай руль бияга 194 миң чыккан экен пробег. Эч кандай люфт жок. Мен өзүм ушундай машинага кызыгып жүрөм, Кыргызстанга айдаган калып койгонго. Так, коробка автомат. Бул жагында печка, кондиционер бар, радиосу бар. Так, Bluetooth жок экен. Шоңгон AUX, USB. Так, коробкасы да жакшы. Ордуна турганда тебенбейт, силкенбейт. Бирок айдап көрүш керек да, ар бир машинаны айдап отуруп көрүш керек. Ошондо точно айтса болот да. Мындай ордунан болжолдоп гана айта алабыз. Так, видеорегистратор, потолоктор таза. Так, ушундай жерлер бар экен, кечиресиздер. Караңгыда жакшы көрүнбөй калат экен. Химчистка керек экен, негизи эле сиденьялары кожа эмес болсо ушундай да. Бир сыйра химчистка кылыш керек болот. Пепельница толук болуп туруп бияга. Так, ушундай мотор тугандар. Бияктары жок чечилген эмес экен. Моолары буралып тур. Мотор таза, кургак. Көрүнүп атабы? Капот чечилген экен да. Алмашканбы, жасаганбы? Бул боюнча да кайрылып көрөсүңөр. Личка жазсаңыздар WhatsApp'тан видеосын тартып жөнөтүп берем. Ушундай достор. Avante Restyling. Ачып коелу. Так, кийинки машина ушул Sonata DM8. Улантабыз достор, ушундай ак цветте. Бул да газ менен жүрөт. Не такси. Бунун баасы дагы ушундай. Так, 2019 экен бул. Шилдик боюнча старт стоп бар экен мында. 카드를 넣어주세요. Кожаный руль.
Так, дискалар ушундай туугандар, дөңгөлөктөрдүн абалы ортодон кичине жогору десек болот. 60-65% десек болот. Бесключевой доступ. Так, аркасы ушундай көрүнүштө. Багажник, яғына заводская герметиктер бар тең. Так, оборудованиясы турат бул жагында, андан казандар таза. Негедир суу кирген экен. Кайсыл жерден суу кирет окшойт да жамбыр жагында. Бирок утопленник эмес болгондар, утопленниктер бул жага келбейт, алар сразу утилге кетет да. Запчасткага. Салон ушундай. Абал жакшы экен, сиденияның болгон. Ишин тазалап коюш керек. Такси эмес, ковролин. Алдыңкы сиденияның абалы өтө жакшы. Автодвигатель поворотника бар. Полный электропакет. Бисмилlah. Кожаный руль, ушундай лепестоктор менен 292 000 пробег. Газ менен жүргөн машиналар туугандар бар. Арендада жүрөт да. Эгер такси эмес болсо. Ошого ушундай пробеги көбүрөөк болот. Же фирманы кылат да. Жөнөкөй корейстер аябай редко айдайт газды. Автономалар бензин. Же дизель. Көбүнчө дизель айдашат. Так, подлокотники. Коробкасы. Так, байда ушу кнопка болгонуна көнүш кичине керек экен да, какой-то бир убакыт. Бир башкача сезиле берет. Так, подогревтер бар, подогрев руля бар. Алдыңкы экизденияның подогреви менен. Рулдун абалы жакшы. Пробегине карабастан, бирок жакшы сатылган экен. Так, круиз контроль дагы бар. Монитор жок, ушундай радиосу бар. Так, эми электр ручник да бар экен, и удержание полосы бар экен. Ошонусу жакшыраак экен. Так, бизде уже кеш кирип баштады. Мотору кургак. Эч кандай лишний звук жок. Булар чечилген эмес экен, полностью родной бойдон, заводской. Бул жагында ушундай достор, абалы. Так, буюрса баардык машиналарды көргөзсүн. Ушул жакта сатыла турган. Ар бири боюнча кайрылып бериңиздер. WhatsAppка, личкага жазсаңыз, толук видеосун жөнөтүп берем, тартып берем. Азыр үстүтөн эле карап кеттик. Анан бааларын баарын тең астына жазып койдум. Ушундай доллар менен